Саламатсыздарбы достор. Сиздер менен жаңы видео курста көрүшүп отурабыз. Бул видео курста сиздер менен азыркы күндөгү эң эле популярдуу болуп жаткан Java программалоо тилин үйрөнөбүз. Java программалоо тили негизинен 1995-жылы пайда болгон жана бир нече жыл өтүп аны Oracle компаниясы сатып алган. Азыркы күндө дагы Oracle компаниясы Java'ны жетектеп келет. Java программалоо тили Oracle компаниясына тиешелүү. Азыркы күндө көптөгөн программисттер программаларын именно ушул Java программалоо тилинде жазып келишет. Java'да сиз почти бардык нерсеге программа жазсаңыз болот. Бардык системага, бардык платформага, приложение, игра, веб-сайт, бардык нерсени жазсаңыз болот. Бул видео курста биз Java'нын негизги нерселерин үйрөнөбүз. Андан кийин сиз өзүңүзгө бир сфера тандап, ошого карата кетсеңиз болот. Мисалы үчүн Android разработчик болом десеңиз, Java'дан кийин Android'дин атайын библиотекаларын үйрөнүп, ага приложение жазганды үйрөнөсүз. Биз бул видео сабакта бизге кийинки видео сабактарда керектүү болгон эки программаны установка кылабыз. Алардын бири Java Development Kit деп аталат. Бул эмне? Java Development Kit бул бизге керектүү болгон бардык нерсени өзүнө камтыган пакет деп койсок болот. Өзүнө бул Java компиляторду камтыйт, стандарттын библиотекаларды камтыйт, бизге керектүү болгон жана JRE-ни камтыйт. Эмне бул JRE? JRE бул Java Runtime Environments. Бул эмне үчүн керек? Мисалы үчүн биз эссе болжок болсо, кийинки видео сабактарда ар бир жазган кодду, мисалы үчүн жаңы код жазсак же өзгөртүрсөк, аны кайра-кайра Java компиляторго салып, компиляция кылып, потом запуск кылышыбызга туура келет. А бул JRE бизге компиляция кылбай туруп запуск кылганга мүмкүнчүлүк берет. Мунун баары JDK'дин ичинде, ар бирин отдельно установка кылбайбыз. Бир JDK'ди скачать этип, аны установка кылсак жетиштүү. JDK'ди кайсыл жерден скачать этип установка кылабыз? Бул Oracle'нын официалдуу сайтында oracle.com. Мен бул ссылканы описанияга таштаймын. Обновить этилайм. Бизде бул жерде түрдүү системаларга JDK'ди көрсөткөн, Linux'ка, macOS'ка, мисалы үчүн Windows'ка. Скачать этерден алдын биз лицензияны кабыл алгандыгыбызды тастыктаган кнопканы басышыбыз керек. Бул жерге пичке коюшубуз керек. Мисалы үчүн мен бул пакетти, бул exe файлды скачать этемин, установка кылыш үчүн, себеби менде Windows и системам 64 разрядный. Мисалы үчүн сизде Linux болушу мүмкүн, же macOS, же сизде деле Windows. Эгерде сизде Windows болсо, бул жерде Windows'ун 2 түрү турат, x86, x64 деген бул разрядность. Эгер сиз өзүңүздүн системаңыздын разрядын билбесеңиз, бул жактан аны текшерсе болот. Этот компьютер, мышканын оң жагын басып, свойства. Бул жерде тип системы деп турат. Менде 64 разрядная операционный система. Демек мен Windows x64 деген тандайм. Эгер сизде 32 разрядная система болсо, x68 деген тандайсыз. Андай эмесе мен муну басып жүктөп аламын. Скачка кетти. Бирок мен муну уже скачать этип болгонмун, мага мунун кереги жок. Отмена. Менде бул жакта уже даяр бар, жүктөлгөн. Муну ачамын. Бул менде установка болгон болчу, ошол үчүн кайрадан установка кыласызбы деп сурап жатат. Yes, ооба, кайрадан установка кыламын. Next. Бир аз күтөбүз. Java JDK игілікті установка болып бүтті. Клаус. Келіңіздер, сразу текшеребиз. Бизде туура эле установка болду.
же ошибка барбы. Текшерүү үчүн командалык строканы ачыш керек. Командалык строканы ачуу үчүн Windows кнопкасын басып, аны менен англис тилиндеги R кнопкасын бирге кошо басабыз. Аны басканда мондай кичинекей окно чыгат. Бул жерге англис тилинде CMD деп жазабыз. Окей. Бул жерге текшериш үчүн Java Probable Devs version деп жазабыз. Java'nын версиясын көрсөтсө, демек бардыгы жакшы. Java'nын версиясын көрсөттү, бардыгы жакшы. Java компилятор текшерип көрөбүз эми. Java K Probable Devs version. Ошибка. Эгерде сиздан ушундай ошибка чыккан болсо, кантип турулашты? Карап өтөлү. Этот компьютер. Он жакта басабыз. Свойства. Дополнительные параметры системы. Переменные среды. Бул жерде карап көрөбүз. Paths деген болот. Системный переменный ичинде. Бир жолу басып, изменить. Эми бизде проводниктен этот компьютер, диск C, program files, Java. Мунун ичинде бизде установкалган JDK жана JR бар, Java Runtime Environment. JDK'ге кирип, ичиндеги bin деген папканы ачып, путту көчүрүп алыш керек. Копировать. Все. Бул жерге создать. Копия кылган путь таштайт, ставить. Окей, окей, окей. Командалык строканы жаап кайрадан ачабыз. Windows'ун кнопкасы R, CMD, окей. Java version, нормально. Java K version, уже компилятор, уже ошибка жок, нормально версияны көрсөттү. Демек бизде баары жакшы. Кийинки программаны установка кылсак болот. JDK установка болуп бүттү, ийгиликтүү. Кийинки программа бизге среда разработки. Среда разработчик. Албетте негизи көп среда разработкилер Java'га NetBeans, например, IntelliJ IDEA аябай көп. Мен IntelliJ IDEAны сунуштайм жана мен ушуну колдономун. Бирге установка кылабыз. Колдонууну сунуштайм. IntelliJ IDEA JetBrains-ке тиешелүү. JetBrains-ын официалдуу сайтынан жүктөп алабыз. Мунун эки түрү бар. Ultimate Community. Бирөөсү акылуу, бирөөсү акысыз. Ultimate акылуу, платный, бирок муну 30 күнгө колдонууга берет. Бирок бизге бесплатный жарайт, жетиштүү. Разницалары бул жерде кандайдыр бир возможностьтор платныйында бардыгы бар, ал эми бул жакта кээ биркелери жок. Например, JavaScript, TypeScript бул жакта жок. Мисалы үчүн database, базалык боюнча. Но бизге бесплатный бары жетет. Бесплатныйда нерселердин бары жетет. Биз колдоно турган нерселер. Андыктан биз бесплатный жүктөп ала беребиз. Community download. Мен бул жүктөп алыш үчүн ссылканы описанияга таштаймын. Thank you for downloading. Уже скачка кетти. Бирок кайра эле мен муну жүктөбөймүн. Ачманы керек эмес, мен жүктөп алганмын. Уже менде даяр бар. Загрузки IntelliJ IDEA, айтса IntelliJ IDEA. Next. Бул жерде ушул бойдон калтырууну сунуштаймын. Next. Next. Install. Установка башталды. Распаковка жүрүп жатат. Бул бир нече минутка созулушу мүмкүн, күтөбүз.
Endi IDE ийгиликтүү установка болуп бүттү. Менде бул процесс, установка болуш процесси бир нече мүнөттү алды. Finish'te basarız. Програмma. IntelliJ IDE'yi açacağız. Do not import settings'e basıp OK. Бул жерге бул условия менен таанышууну талап кылат. Биз условияны кабыл алдым жана окуп чыктым дегенге галочка коюп, continue'ни басабыз, продолжать. IntelliJ программанын темасы кандай болсун? Яркий или темный? Мен по умолчанию калтырам, темный. Next. Next. Start using IntelliJ IDEA. IntelliJ IDEA запуск болуп жатат. Мындай бизде окно ачылат. Create new project деген басабыз, жаңы проект ачуу. Java'ны тандайбыз бул жактан. Болду, могулара галочка коюлбашы керек. Галочка коюбой туруп, Next'ты басабыз. Create project from templates. Проектты какой-то шаблондон ачыш. Галочка коебуз и Command Line App дегенди басабыз. Next. Project name же проект сөзүнүн аты, мисалы үчүн My Application деп коелу. Менин приложением. Бул проект именно кайсыл жерге сохранить болушу, анын папкасы по умолчанию был пользовательдин ичине IDEA Packages, IDEA Projects папкасынын ичине сохранить болот, сакталат. Base Package. Муну өзгөртпөңүз сунуштайм. Азырынча ушул бойдон калсын. Бул эмне жана эмне үчүн керек, кантип өзгөртүлүш керек. Кийинки видео сабактарда атайын бул боюнча кайра кайрылабыз. Пакеттер боюнча кайра өтөбүз. Кийинки видео сабактарда Finish басабыз. Кылабыз. Чоңойтуп алык. Бул сиздер көрүп жаткан код Java коду уже. Бул биз шаблондон ачкандыгыбыз үчүн керектүү кодду баарын жазып берди. Негизи по умолчанию бардык Java программаларда негизи жазылчу керектүү нерсе main классы. Бул жерге биздин өзүбүздүн коддорду жазып кетебиз. Албетте сизге азырынча булардын баары түшүнүксүз болушу мүмкүн. Packets, public class, public static voids main string. Бирок албетте кийинки видео сабактарда булардын баарына ар бирине токтолуп, ар бирин үйрөнүп, эмне экенин, эмне кантип иштетет баарын карап өтөбүз. Мисалы үчүн азыр жөнөкөй код жазып көрөлү, жана запустить этип көрөлү. Муну өчүрүп, бул жана комментарий болчу, write your code here. Ошол жерге кодуңду жаз деген. Мунун кереги жок. Например, hello world дегенди чыгарып көрөлү экранга.
system.out.println hello world. Албетте түшүнүксүз болушу мүмкүн. Кайра эле айтып өтөм, кийинки видео сабактарда ар бирине бирден кенен токтолуп карап өтөбүз. System out println негизи консольго бул жака берилген текстти чыгарат. Программаны запуск кылабыз. Run main. Hello world деген жазууну көрсөтүшү керек. Өзүңүздөр көрүп тургандай Hello World деген биздин жазууну консольга чыгарды, көрсөттү. Ошо менен бул видео сабагыбыз соңуна келип жетти. Эгерде сизде эмнедир бир нерсе окшобой же кандайдыр проблема болсо комментарийга жазыңыз. Албетте сизге жардам бергенге аракет кылабыз. Эгерде сизге видео жагып пайдалуу болсо лайк басканды унутпаңыз. Кийинки видео сабактардан артта калбаш үчүн каналга подписка болуңуз. Сиздер менен мен Бекболот Тажибаев болдум. Кийинки видео сабактарда көрүшкөнчө.